Мамлекеттик ишмер, бир мамлекеттик ишмерди чыгаруу элге аябай кымбатка турат. Бир чачтарашты тарбиялаштын билесиз кандай чач агарат. А бул мамлекетти башкаруучу кадрды 25 жыл иштетпей чекеде камап отургузбой, бул ысыраппы? Ысырап. Мен кошулганым ушунда болду. Бу жерде ол мамлекетти башкара ала тургандар отурат азаттыкта. Такымын жегендер эмес. Алдым жуттум деп аадыртан, али бир кадымды башкарып көрелек, мен эл башкарам деп чыгып алгандар бар. Айтып коет, буну чейин куруп отурганда биз аркада отурабыз деп, мен тасылып коет. 12 баламдан тасы аркада отурат деп. Экинчи, Азаттык партиясын неге тандадым? Экинчи, чындап айтам, мен атам тарбиясын көргөн адаммын. Мен 5 балалуу болгончо атамдан таяк жеген баламын. Балдарым көзүм чуурат. Атам менен телефондо сүйлөштүм да, үйдө туруп сүйлөшөт элем. Бул мен даңкым, атым чыгып калган кезде эле атам андай маселе эмес болчу. То есть биз көрүп атабыз ушул маселени. Элге аксакалдар керек экен. Аларды сүйлөшүбүз керек экен, алардын кызматын кылышыбыз керек экен. Элдин ичинде жүрүп ар нерсени айтып коюш оңой экен. Чыныгы талаада маселе башка экен. Бул Азаттык саясий партиясына кошулганымдын дагы бир себеби ушу Раматулла атам айтат эле, балам эч качан оорлар менен жер саткандар менен даже бир талаага отурба деп. Ошо арасында ушундайлар жок. Калган пенделиктер балким бардыр. Пенделик бардыр. Азыр эгер күнөөлөйүн десең Кыргызстандын бардыгынан күнөөнү тапсаң болот. Бардыгы да табылат. Ошондой системада жашадык. 30 жылдан бери ордубуз таппай келатабыз. Но негизгиси бул партияда элди саткан, жерди саткан, мамлекеттен нөрөткөн, куураткан адамдар жок болгондук үчүн кошулдук. Бизде түштүктө инсаптуулар деп коет го. Жөнөкөй тил менен инсаптуу деп билдим буларды. Ошон үчүн силерди да ушул ачыктан ачык чакырам, Азаттыкка добуш бергиле деп. Эгер азыр площадьта болсун болсо кыйкылып сүйлөсөм келе Азаттыкка добуш бергиле, добуш беребизби деп. Мен жөн айтам, добуш бериңиздер, а?